zar eken. Бұл шаһарға жетелеген жол екен. Шай құйған қыздың ғашығым сол екен. Қолындағы кесесі де билейді. Мына шайдың дәмі сондай зор екен. Шайхана, әсем шайхана, шай құйған қыз деп айтамын. Шай ішсең көңілің жай болар, шай ішпей қалай қайталам. Шіркін қасқағым, шайханадан таптым бақыт бастауын. Бақытыңды бәлкім тауып аларсың, шайханада кездесейік достарым. Қою күрең шайға құмар баламын, қараңдаршы шай құйған қыз жанарын. Айналайын, айналайын достарым, бұдан бұлай шайханада боламын. Шайхана, әсем шайхана, шай құйған қыз деп айтамын. Шай ішсең көңілің жай болар, шай ішпей қалай қайталам. Әсем шайхана, шай құйған қыз деп айтамын. Шай ішсең көңілің жай болар, шай ішпей қалай қайталам.
bir kıykırık kol çalalım kendimizde. Ay arkamaktadan. Yalan piketçiler çoğulu algan. Akarlı ola toğusu var, melçigen asqa toğusu var. Meymanı gelse kımızı dayar, düşmanı gelse kılıcı dayar. Kılımdardı karıtkan tarıхы var, oğul kızının imanı var, namısı var. Ак қалпақ алатаудай биік болған, ақ жолығы мұсылманшылықта иық болған, ұлы қырғыз жұртшылығы. Құтманды қошуақ кечіріңіздермен. Адырлы қонақтар, бүгін жақшы күндің, жақшы майрамдың шылтосы барымызды bir дастарханға біріктіріп, барымызды ырысқылаштырып отырады. Албетте, мына ушул себепчи, ушул күнге себепчи болған бүгінгі тойымыздың иелері тағырақ айтқанда екидашыбыз Илгиз жана Алтынай болып отырады. Илгиз менен Алтынайдың ойлаған ой бір жерден шығып, жүректері бір жерден келішім тауып, келешекте тұрмышты бірге таңдауыны мақсат қылып отырышады. Андықтан бүгінгі күнде жақсы ниетменен тұрмыштың таңдыр жолына сапар алып отырышқан Илгиз жана Алтынайдың махаббат майрамына жалпыңыздарды қош келіңіздер дейді. Қарагелді, ниеттеген жақшылыққа бой беріп, көңілге жақшы тілек ой келіп, келешекке қол қармашып жол алдық, жатабыз бақа тілеп той беріп дейтеген туғандар. Аңысыңарындай, дал шол салтанатымыздың себепшілері болған екі жаш, қол қармаша жараша, bir-birine canaşa bosok астында тұрады. Адеп сақтап келген елден рұқсат сұрап. Ор келбесе алақанды қызы жауабыз. Бүгінгі күніміздің майрамымыздың себепшілері болған екі жашыбыз Илгиз мырза менен Алтынай айымда той қанауызға шамды тосып алабыз. Талантты ыршы айым Гүлбара Батырбек өйжекеміздің жар-жар ырының қоштауысында. Okup келген мейманға той баштаймыз
Ардақты қонақтар, қадірлі меймандар, барыңыздар көріп, барыңыздар көп болып тұрғандай, ата-бабаларымыздан қалған салтымыздың арқымыздың арттырылай. Екидаш ұлы кичүүгө тазым етіп салам салу менен биргеликте куттуу агыргөнүн орун алып отурат. Екидаш түндүгүңүздөр бийик болсун, кармашкан колуңуздар ажырабай, турмуштун таттуу жакшы күндөрүн бирге өткөрүңүздөр деген жакшы ниет менен ол чабуулардын коштоосунда Екидашты орындукка жайгаштырган келиңиздер орундаыңыздар. Баракелде ошону менен биргеликте улуу башын кичүү кылып, орындуктан тике көтөрүлүп, шаңдуу алаканча Екидашты ак өргөгө, тойканабызга, салтанат сарайыбызга кошуп берген, алаканча тосуп берген жалпы улуу кичүүгө, тууган доско дагы терең ыраазычылык айтабыз туугандар. Албетте ар бириңиздерге Екидаштын бүгүнкүдөй майрам күнүндө майрамдык эң сонун баанай каалап өтөбүз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Анан кадырлуу коноктор, албетте Екидаштын бүгүнкү махабат майрамын куттуктап, той ээлерин бүгүнкүдөй кубанычын, сүйүнүчүн тең бөлүшүп, жергиликтүү тургундар, тагыраак айтканда орус боордоштордон дагы келип отурат. Албетте мына ушул меймандарга дагы түшүнүктүү болсун үчүн азыр көптөр жергиликтүү тилде саламдашып өтүүгө дагы уруксат этесиздер деген үмүттөбүз. Добрый вечер, дорогие гости. Желаем вам приятного провождения вечера, а также приятного отдыха. И мы очень рады видеть вас в таком замечательном свадебном торжестве. Спасибо вам за то, что вы с нами. Демек, кадырлуу коноктор, келиңиздер, убакытты көпкө отурбай, сиздер орындуктардан орун алып, тынчтыкты сактап, жайгашып орун алып берсеңиздер, биз мына ушул салтанат ээлерин, кубаныч башчыларын, эл жакшыларын сахнабызга бүгүнкү кечебизди расмий түрдө баштап берүү үчүн чакырып алууну туура көрүп отурабыз. Тагыраак айтканда, бүгүнкү күндө уул үйлөп, келин киргизип, кубанычы койнуна батпай, ошол кубанычын сиздердей жакындар менен тең бөлүшүп, ар бириңиздерди ак дасторконго чакырып отурган той ээлери Илгиз мырзанын бир туугандарынын көч башы, ардактуу той кожоюну, агасы Чыңгыз мырзаны. Ошондой эле Илгиз мырзаны көздөй көрүп, ардактап аздектеп, эрежеге жеткирген ардактуу апабыз уул болсун апабызды. Ошону менен биргеликте мына ушул той ээлерине кадырман жерден кудаа болуп, күйөө балалуу болуп, кубанычы койнуна батпай сүйүнүп, дегеле бүгүнкү тойканабыздын төрүнүн көркүнө көрүп, шаңына шаң кошуп отурган албетте бул инсандар ардактуу кудагыйлар болот эмеспи? Мына ошол кудагыйларыбызды, тагыраак айтканда, Алтынай кызыбыздын ардактуу тайенеси Анарган апабызды баш кылып, апасы Акылбек агабызды, апасы Назир эжебизди, ардактуу кудагыйларды биргеликте той ээлеринин катарына кошолот. Алаканча коштоп турабыз, баракелде. Рахмат. Кадырлуу коноктор, мынакей ататалган ардактуу той башчылары, эл жакшылары сахнабыздын көркүнө көрүп кошуп, ажарына ажар кошуп, дегеле бүгүнкү Екидаштын сүйүү кечесин шаңга бөлөп сахнадан орун алып отурушат. Ардактуу той ээлери, тоюңуздар маарек болсун, кубанычыңыздар кут болсун. Бүгүнкү күндөгү көптөн күткөн жакшы тилек, жакшы максаттар орун алып, дегеле ушул орун алган максат чынынан болуп, уул кызыңыздар бактылуу болуп, бактылуулуктун туу чоксун ортодогу сүйүүсү менен багындыра билген үй бүлөдөн болсун деп ниет кылабыз. Ошону менен биргеликте мына ушул Екидаштын сүйүү кечесинин урматына Москва жергесиндеги бүтүндөй жакындарды, ары Кыргызстаныбыздан, ары Орусия жергесинин булуң бурчунан меймандарды чогулткансыздар. Мына ошол сиздерди сыйлап, сиздерди урматтап келген меймандар менен амандаша, саламдаша, тилек айтып, бүгүнкү кечебизде, бүгүнкү салтанатыбызды расмий түрдө баштап бересиздер деген үмүт менен сиздерди сахнага чакырып отурабыз. Демек, бүгүнкү салтанатыбыздын кожоюну, тоюбуздун ээси Илгиз мырзанын бир туугандарынын көч башы Чыңгыз мырза
бүгүнкү күндөгү кубанычын, сүйүнүчүн жалпы келген эл менен тең бөлүшү менен биргеликте жакындарга салам айтып, бүгүнкү кечебизди баштап берет. Чыңгыз мырзанын урматына бир дүркүрөтө кол чабыңыздар, келиңиздер. Ассаламу алейкум. Жалпы бүгүнкү кечеге келген коноктор, биз сыйлаган адамдар, барыңардын келгениңиздерге абдан кубанычтабыз. Жана ошондой эле бүгүнкү күнгө себепкер болгон инибиз Илгизди жана келинибиз Мээримди үлпөт тою менен биз абдан кубанычтуу, бактылуу болушун тилеп отурабыз. Ошол күнгө силер себепчи болуп жатканыңыздарга биз да аябай толкунданып, сүйүнүп жатабыз. Келгениңерге аябай чоң ыраазыбыз. Жакшы отуруңуздар, көңүлдүү отуруңуздар. Жана ошондой эле ушул инибизди жана келинибизди экөөсүн жашоодогу эң бактылуу инсандардан, бактылуу үй бүлөлөрдөн болуп, биз сыймыктанган үй бүлөлөрдөн болуп, элибизге, жерибизге кызмат кылган жакшы инсандар болушун жалгыз Аллахтан тилейбиз. Ошол бактылуу болуп. Баракелде. Чыңгыз мырзанын кубанып сүйүнүп тургандыгын кадырлуу коноктор микрофон кармагандагы калтыраган колунан, анан сүйлөп жаткандагы анча-мынча чулдыраган тилинен байкасак болот. Көрдүңүздөрбү? Бул деген кубанычтын туу чокусу. Мына ушул кубанычты Кудай кут кылсын, Чыңгыз мырзага деген ниет менен бир кол чабалчы, келиңиздер. Азаматсыздар. Андай болсо кийинки жакшы тилектин кезегин узаталы, албетте той башчыларынын катарын толуктап, өзүнүн карыялык касиеттүүлүгү менен, эң негизгиси энелик ыйыктыгы менен төрүбүзгө чыгып отурган ардактуу апакебизге, Тегел Алтынай кызыбыздын тайенеси Анаркан апабызга микрофон узатар кез келди. Анаркан апабызга микрофон узатардан мурун, апа саламатсызбы, амансызбы, демдүү бакыбатсызбы? Саламатчылык. Москвага качан келдиңиз апа? Мына 3-чү күн болду. 3-чү күн болду. Биринчи жолу келишиңизби же мурун келгенсизби? Экинчи жолу келдим. Местная уже, да? Москва жактуу апа? Жагатта. Кыздар балдар ошол жерде күндөтүп отурбайбы? Кыргызстанды күндөткөн аз келгенсип, мына Москвада күндөтүп атты. Мен өзүмчө аябай сүйүнүп, толкунданып турам ушул кыздар балдарды көрүп. Аббали, көрдүңүздөрбү? Кол чабыш керек. Апа, өзүңүз айткандай, мына байкашыбызча экинчи ирет келипсиз. Москванын тузоор бир келген адамды кайра-кайра тарта берет деген сөз бар да. Ошон үчүн кайра-кайра билетке акча кетирип расход кылып жүрө бербей, күнүнө 3000ден наличи төлөгөн подработка таап берели, калып калбайсызбы? Тамаша болсун албетте. Мынакей апабыз эң сонун тилектерин айтып, эң сонун куттуктоолорун айтып, келген эл менен амандашып, саламдашып, балдарына жакшы тилектерин арнап өтсүн. Апабыздын урматына бир кол чабалы, келиңиз. Тойдун күбөсү эң улуусу эле мен окшоймун. Кыргызстандан келдим. Жакшысыңарбы балдарым, кыздарым, кыргызстандыктар? Силерге да рахмат, ушунчалык тойду өткөрүп, баарын чогуу менен отурганыңарга. Yola, Алтынай. Силерге биринчиден ден соолук, узун өмүр, чексиз бакыт каалайм. Дайыма ак дасторкондун үстүндө тойлордо болуңар. Бала чакалы болуңар, небере чеберели болуңар. Мен да толкунданып кеттим окшойт, бар жок. Майра силерге бактылуу күндөрдү каалайм. Баракелде. Энелик ыйыктыгы менен айтып отурган апабыздын тилектери Алланын кулагына чалынып, 2 жаштын дарегине кабыл эткен болсун деп гана ниет кылабыз туугандар. Кийинки жакшы тилектин кезегин узаталы. Бүгүнкү күндө албетте кубанып отурат дейбиз туугандар. Кыз боорукер жакын болот атага, кир жугузбай таза кармайт жакага дейт. Анысыңарындай бүгүнкү күндө ардактап, аздектеп эркелетип бөпөлөп өстүргөн кызы бөлөк-бөлөгө бүлө болуп отурганы. Бөлөк бирөөгө бүлө болуп, өз бүлөсүнөн алыстап отургандыгы кайсыл гана атаны болбосун, кабыргасын кайыштырбай, жүрөгүн сайыштырбай койбойт экен туугандар. Бирок кызы балалыктын туурунан канат кагып, турмуштун, келечектин
бақыттың турына қонып тұрғандығы қайсыл ғана атаны болбосын қуандырбай тағы қоймайды емес пе? Андықтан дал ушул бүгінгі Алтынай қызыбыздың атасы Ақылбек құдабыздың бүгінгідей қуанышы құт болсын деген ниетменен келген елден бір шамды қол чабу сұрайлы дағы микрофон ұзаталы амандашып саламдашып кешебізге ортақ Olacak hal olacak şey, vatandaşın olacak toymasın. Nevriye çevriye her daksını tıkmağına, teşekkür adaktını tıkmasın, bak bizim her. Ol çağlar. Albatta, ары қуанып, ары жүрегі тызылдап, жүрегі açışып тұрған атакебіздің қареген қуаныштың жаштары орып тұрған үшір туғандар. Мына ушул қуаныштың жаштарының арты екі жашты бақтылуулыққа, бақытқа, бақуаттуулыққа ғана сүдіреген болсын деп ниет қылады. Кейінгі жақсы тілектің кезегін ұзаталы, қыз Алтынайды 9 ай толық көтерген, жөтелсе қошы жөтелген, қызының қарегіменен тең айланып, bir қолыменен бешік терметсе, bir қолыменен алам терметкен. Қыз Алтынайды қанатына қалқалап, көлөкөтө көкүлүнөн сылап, артақтап аздектеп ережеге жеткирген. Қызы моментеп, бойға жетіп, қолараға жарар учурунда бөлөк бирөөнүн колуна бөлөк кылып тапшырып берип отырган энекебиздин жүрөгүндө ары арман, ары кубаныч туугандар. Албетте, муну ушинтип көкөлөтүп өстүргөн кызы бакытка сапар алып турса, өз келечегин тандап, өз келечегин таап отурса, кайсыл гана эне кубанбай койбойт туугандар. Демек, энекебиздин кубанычын, сүйүнүчүн куттуктап шамды кол чабыңыздар. Мен бүгүнкү тоюбуздун ардактуу кунагы, кадырлуу кудагайыбыз Назир эжебизге микрофон узатайын келиңиздер. Ененің тілегіндей тілек болбос дейді екен туғандар. Бүгінгі күнді мынакей Алтынай қызыбыздың ата-енесі Ақылбек ағабыз менен Назир эжекебиз албетте каректерин кубанычтын жашоору менен биргеликте өздөрүнүн ыраазычылыгы менен кызын турмуштун жолуна узатып отурат. Ата-эне ыраазы, Алла ыраазы деген кеп бар элибизде. Мына ушул ата-энебиздин ыраазычылыгы менен келин алып отурган той ээлери буйруса ак жол той келинге туш болду деген үмүттөбүз. Анан Назир эже сизге бир нерсе айтайын. Сиз буулугуп кызыңыздын бүгүнкүдөй бактысына толкунданып, кареңизге жашайланып турган кезде сизди көрүп, сиздин кудагыйыңыз тагыраагы бүгүнкү кызыңыздын кайненеси болуп отурган той башчысы Уул болсун апабыз дагы көзүнө жаш алды. Бул дегени кызыңыз чыныгы мээримдүү эненин колуна түшүп отурат дегени. Кызыңыздан кыжалат болбой, келен кесир толкундануу менен, сүйүүнү менен дагы болсо бакытка узатып жатканыңызга толук ишенсеңиз болот. Анда коноктор, кийинки жакшы тилектин кезегин узаталы. Бүгүнкү тоюбуздун ханышасы. Бүгүнкү гаремибиздин султан айымы. 2018-2019 жылдын супер кайненеси. Бүгүнкү күндө кубанып, сүйүнүп көккө сапырылып отурган учур анткенин себеби Алтынайдай келиндүү болуп, колуна кол, бутуна бут кошулуп,
кубанычын койнуна батпай турган алтынайдай келиндүү болуп дегене үйүнө кут киргизип кут төгүп отурган ардактуу той башчысы 2 жаштын апакеси той ээси уул болсун эжебизге өзгөчө кол жабыңыздар деген. Эже бүгүнкү күндө 2 жаш менен биргеликте 2 жашты сыйлап урматтап келген меймандар дагы бакытка балкып отурат. Мына ушул бакытка балкыган бүгүнкү бактылуу кечедеги сиздерди сыйлап урматтап келген жакындар менен бир амандашып өтүңүзчү келиңиз. Урматтуу менин урматтуу ушул тойдун кымбаттуу коноктору. Биринчиден эздерге каалап кетерим ден соолук, экинчиден өмүр. Ошону менен бирге мен алтындай болгон Илгиз уулу менен алтындай болгон Алтынай келиним эмес, кызым катары көргөн кызымы кармашкан колдору эч убакта үзүлбөсүн. Силерге бул дүйнөдө эң биринчи бактылуулук, экинчиден кармашкан колуңар эч убакта үзүлбөсүн. Кыргызстандын эл кызыгарлык, эл сүйүнөрлүк, бактылуу үй бүлөлөрдөн болдулар. Силерди ушунчалык мени ызаттап келген меймандар, сиздерге дагы айтып кетерим, ар дайым ден соолук, тынччылык, ушундай жакшы тойлордун көйлөрү болгула. Мен сиздерге каалап кетем. Апакебиз чыныга керемет сөздөрдү айтуу менен биргеликте жалпыңыздар менен амандашып, саламдашып, балдарына көдөнүн түпкүрүнөн ургуштаган жакшы тилектерин арнап өттү. Ылайым кабыл этсин. Айтылган ар бир тилек 2 жаштын дарегине жетсин деп гана ниет кылабыз туугандар. Анан ардактуу той ээлери, элибизде кеп бар экен, 2 куда ыркы жок болсо бири-бирине зорго каттайт. 2 куда ынтымак болсо арасында тынбай жорго каттайт дейт экен. Ылайым араңыздардан жорго үзүлбөгөн, ынтымагыңыздар кылымдарды карыткан, кадырлашкан, бакташкан, сыйлашкан, урматташкан кудагыйлардан болушуңуздарга тилектешпиз. Дал ушундай жакшы тилек, жакшы максаттар менен жалпы элдин, жалпы журттун алдында кудагыйлар бир ынтымактын белгисин, жишанын тартуулап бир кучакташып, куттукташып алалы. Кудалыгыңыздар кут болсун дейли. Ана канча куттуктап бара келди. Баракелде. 900 жылдык куда 1000 жылдык дейт. Аңсыңарындай ынтымагыңыздар 1000 жылдарды карытсын. 2 жаштын ортодогу ыйык сүйүүсү 2 тарапка ынтымак көпүрөсүн курду. Мына ушул көпүрө өмүр бою урагыз бекем көпүрө болсун деп ниет кылалы. Эми келиңиздер маэстродан музыка коштоп берсин. Жай басып барып, 2 жашты колунан бекем кармап жүзүнөн сүйүп, бүгүнкү бактылуу күнү менен куттуктайсыздар. Анан той башчысы, той ээси уул болсун атабыз. Сандыгында сарымайдай сактап, атайын алыс калатобуздан мазар карытып, жер бастырып келген апа-бакай Акжоолугун келинине салып, бүгүнкү бир көптөн күткөн максатын, тилегин орундатат деген ишеничтебиз. Ала канча коштоп туралы. Той эле 2 жашты куттуктасын баракелде.
sizlerden olsun diye. Toyuna gelenizler 2 yaşlı mutlaka olğan son 2 yaşlının canına canaşa turup bugünküdey baktılığından esseriki gözürmen jar çürük etip türü takta kalanı gelenizler. Kuda-kudagıyla ata-neler süret kötüsü gelenizler var geldi. Göçümüzdün başka katara amandaşıp geçerizden aslında açık geldinizler. Toydun görükü bol biyden edeken mına şol toyumuzun şanı olgan görükü olgan biydin başartın baştap çınığı bir kudalardan ıntımağın birimdigin kazalap kudalar biyin biyini berenizlerce. Demek halı çoğunoktor kuda-kudalarını kolda koşta birge bileyiz. Test var geldi. Kudalar biyin canlar toy başlarlar. Toylara! Çıkın!
Ökülden çok жоопкерчиликти өз мойундарына жүктөп отурушкан, жүктөп келип отурушкан өкүл ата, өкүленин үй бүлөсүнө куттуктоо кебин узатуу убакыт келип атат. Тагыраак айтканда, Майрамбек агабыз менен уул кыз элебиздин үй бүлөсүн кол чабууларды муштоосуна сахнага чакыртып берейин. Assalamu alaikum Майрамбек ага, уул кыз эже, кубанычыңыздар кут болсун. Toyuңuzдар маарек болсун. Бүгүнкү күндө чоң кубаныч, чоң сүйүнүчкө алып отурасыздар. Анткени себеби кыйналып, кысталбай, толготуп толго тартпай, үйдө роддомго чуркабай, роддомдо үйгө чуркабай туруп уул кыздуу болуп атыш бул деген чоң жетишкендик. Уулуңуздарга уул кошулуп, кызыңыздарга кыз кошулуп отурат бүгүнкү күндө. Ошол кубанычыңыздар кут болсун. Демек мына ошол сиздердин кубанычыңыздардын негизги бир себепчилери болгон 2 жашыбызды, уул кызыңыздарды куттуктап келген эл менен амандашып өтүңүздөр. Майрамбек агабыздан кеп кезегин баштайын. Бир алакан чаап коелу өкүл ата өкүленин үй бүлөсүнө. Assalamu alaikum бүгүнкү кеченин коноктору. Бүгүн Илгиз өкүл уулубуз менен Алтынай өкүл кызыбыздын үйлөнүү тоюна куш келипсиздер. Ушул 2 жаштын бүгүнкү күндө бактысы үчүн, келечеги үчүн бүгүн ушул жерде баарыбыз кол чайып, жакшы ниетте, жакшы ойдо келип ушул жерде отурабыз баарыбыз. Ошого бүгүнкү Илгиз өкүл уулум, Алтынай өкүл кызым, бүгүнкү кармашкан колуңуздар эч качан үзүлбөсүн. Кудай таалам экөөңөр жакшы ниетте, жакшы ойдо, жакшы максатта бүгүнкү күндү насип кылган экен, мына бүгүнкү күндө башташып отурасыңар. Кудай таалам ар дайым жолуңарды ачык кылсын. Илгиз, Алтынай, ата-энелер сыймыктанган семьялардан болуп, эл сыймыктанган семьялардан болуп, эл үчүн сыймыктанган семьялардан болуп, бактылуу болушуңарды каалайм. Бактылуу болуңар, өмүрлүү болуңар. Саламатсыздарбы? Биринчиден куш келипсиздер. Ошол бизге ушундай уул менен кызды тарбия кылган биринчи өчүрөт Илгиздин ата-энесине ыраазычылык билдирем. Алтынайдын ата-энесине ыраазычылык билдирем. Бизге ушундай күндө Илгиздей уулду, мээримдей кызды берип отурат. Ар дайым бактылуу болгула, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Ар дайым бүгүнкүдөй шайыр күндө жүргүлө, бактылуу болгула. Баракелде өкүл ата өкүленин тиреги кабыл болсун деп алакан чабалы. Андай болсо өкүл ата өкүлене бүгүнкү күндө албетте куру кол келген эмес. Бүгүнкү күндө өздөрүнүн чыныгы өкүлдүк милдетин аткарып, Москва жергесиндеги эң эле бренд үлгүсүндөгү зергер магазиндеринен эң сонун ники шакектерин тандап алышкан. Андай болсо, мына ушул өз милдеттерин аткарууну максат кылып отурган өкүл ата өкүленин алаканча коштоп туралы 2 жаштын нике шакегин тапшырат. Алаканча коштоп туралы баракелде.
2 жаштын чыныгы бер үйгүлөлүк сүйүүсүн бекемдеген нике шакегин тапшыруу менен биргеликте той ээлери кудагыйларыбызга дагы өздөрүнүн жакшынакай белек бечкектерин ала келген. Салтыбызча наркыбызча мына ушул ыйык болгон баш кийимдерибизди кудагыйларга тапшырып өздөрүнүн милдетин аткарып отурган учуру. Баракелде өкүл ата өкүл энеге баракелде деп алаканча коштоп турат келиңиздер. Анан өкүл ата өкүл эне 2 жаш менен бүгүнгүдөй жакшы күндө эстеликти көзүрмөм. Чарк чурк эте сүрөткө түшүп, андан соң орындуктарга жайгашып бересиздер деген ишеничтебиз. Келиңиз өкүл энеси келиңиз. Баракелде. Өкүл ата менен өкүл эненин өзүнүн адамдары телефонго дагы сүрөткө тартып алышты, WhatsAppка статуска койгонго. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. 2 жаш орун алып бериңиздер. Ал эми өкүл ата өкүл эне ыраазычылык айтабыз, орун алып бериңиздер. Деги эле мына ушундай көптөгөн үй бүлөлөргө өкүл болушуңуздарга тилектешпиз. Эгерде 7 үйгө өкүлдүк кылган болсоңуздар, 5 эшигинин туткасына келип баракелде. Мына ушул куттуктоолорду ыр менен толуктап, ыр менен тастыктап, мына ушул өкүл ата өкүл эненин үй бүлөсүнүн атынан мен алдыңыздарга өзүнүн керемет үнү, керемет таланты менен 2 жашта арабызга жар үнү менен кошуп берген таланттуу ырчы эжекебиз Гүлбара Батырбекова эжекебизди чакырайын. Гүлбара эжекебиз 2 жашта дегели келген элди бүгүнкү кубанычыңыздар менен куттуктап өзүнүн керемет ырларынан аткарып өтсүн. Кол чабуулар бар экен. Алтындарың бактылуу болгула, турмуш жолуңар байсалдуу болсун, кош өмүргө көрсүн, кармашкан колуңар бекем болсун, түбөлүктүү болсун. Эмесе сиздердин урматыңыздарга жана келген коноктордун урматына Рыспай Кадаровдон айтсаң болот деген чыгармасын тартып ала берейин, кабыл алыңыздар. Aylarında jil
Ак mühürdaşar olsun Dayım çoktun Yaralıkta var olsun Var olun Yürüsün sen bir o aysan Kaçınma Kaçınma Ölüce olsun Var olun Yürüsün sen bir o aysan Kaçınma Kaçınma Ölüce olsun Kaçınma Ölüce Gulbara Batırbekova ejikimiz. Konuklar, iki yaşımız, saltımız, martımız, saçını bir üy bölünü bekemdiği için koşuna bölmöge gitti. Andıktan iki yaş gelgen geçeyin. Toyga gelgen konuklardan barın ortağı 20 minütlük biyge çakırız. Oyna da gör, bir
так хочу тебя любить, прижать к себе и забыть, и по утрам тебя будить, губами губ твоих касаясь. Я так хочу тебя любить, прижать к себе и забыть, и по утрам тебя будить, губами губ твоих касаясь. Я не сломаюсь никогда, жизнь без тебя не станет хуже, но ты мне очень нужна. Сегодня, завтра, навсегда. Я так хочу тебя любить, прижать к себе и все забыть, и по утрам тебя будить, губами губ твоих касаясь. Я так хочу тебя любить, прижать к себе и все забыть, и по утрам тебя